Марат мырза кыштын камын көрүп Ак Суу районундагы көмүр базалардын бирине келди. Мында көмүр мамлекет тарабынан бекитилген баада тоннасы 7200 сомдон сатылууда. Ал эми жеке тараптар буга чейин бааны 10 000 сомго чейин чыгарып жиберишкен. Андыктан бул көмүр базалардын уюштурулганы элдин капчыгына кыйла эле жеңил болуп жатканын айтат. Баасы 7200 сомдон түшүп атат, мынакей жүктөп атат, биякта ар бир үй бүлө алып атат. Буга чейин 8000ден 11000ге чейин чыгып кеткен көмүр. Мына өзүм эле 10 000 сомдон шавыркүл көмүрүн алганбыз. Азыр кара кечеден келип кезекте туруп атабыз. Кыргыз өкмөтүнө, президентибизге чоң рахмат, ушундай карапайым элге арзан көмүр менен камсыз кылып аткан. Көмүр жетиштүү кыла буюрса. Карапайым элге жеңилдик эле болуп атат. Эми 11000ге караганда 7200 сом кыйла жеңилдик да, чындап келгендечи. Ак Суу районуна бул ирет жалпы 100 тоннага жакын көмүр кара кечеден ташылып келинди. Буга чейин тургундарга арзан көмүр келери тууралуу маалымат да берилген. Азыр ошо муниципальный ишкана аркылуу топ база ачып, ушул жерге ушу көмүр алып келип төгүп, элге жарыя берилген 7200 сомдон кылып ошо баасын койгом. Бардык элге чектөө койгонбуз. 1 тоннага чейин көмүр таркатылат деп, азыркы учурда ошо көмүр таратып атабыз. Базар баасынан арзан болуп, жакшы келип баары көңүлдүү болуп 1 тоннадан алып кетип атышат. Азыркы учурда мына өзүбүз жүктөп берип атабыз погрузчик менен. 10500, 11000 болуп атат. Ал базардан алганда чөнтөгүбүз тайыз. Элге жакшылык кылып атат. Мына пенсиянын акчасы менен алып атабыз. Элге аябай жыл сайын ушинтип элге кайрылып арзан баада алып келип берип атат. Ошого да шүгүр, ошого тобо. Мына бу алып келген шопурларыбыз мына бир жумалап ошо жакта тоңуп үшүп жатып атышат чынында. Жол тайгак. Бул шопурларга дагы рахмат. Каракол шаарында көчө күнү барып 11 000 сом, 12 000 сом деп бааны коюп алышыптыр. Албай ошо 7 000 сомдук көмүргө күтүп, очередке туруп алып атабыз. Мынакей элибизге аябай эле жакшы болуп атат. Элдер баягы уруш талаш да жок, бири-бири менен сый урматта болуп алып атышат көмүрлөрүн. Баарын мынакей жылмаюу, жүздөрүндө жылмаюу пайда болуп, арзан көмүр деп, өзүбүздүн көмүр, өзүбүздөн чыккан көмүр деп аябай алып атышат. Калкты арзан көмүр менен камсыздоо аракети алдыда дагы улантылат. Белгилей кетсек, облус калкынын көмүргө болгон жылдык керектөөсү 140 000 тоннаны түзөт. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.